батырган, Теңирим аалым сырын ачырган, эмесе сабагыбызды баштайды, аалым сырын ачуу менен жактайды. Акчолтой Самир жок. Ал Борбо Каракол шаарына кетти. Отуруп. Сабагыбыздын темасы күн системасы жана планеталар болуп эсептелмекчи. Келгиле, телефон жазгыла, дептерди ачып жазып отургула. Эми балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаттары жөнүндө мен айтып кетейин. Бүгүн биз өзүңөр билгендей балдар, күн системасынын түзүлүшү, планеталар, алардын жайгашышы, планеталардын эң негизги өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат алабыз. Ошондой эле планеталардын көлөмү, спутниктер, алардын жайгашуу аралыктары, окшоштуктары, айырмачылыктары боюнча тапшырмаларды аткарып, коммуникативдүү жөндөмдүүлүгүңөр калыптанат. Ошондой эле күн системасы боюнча элестөөлөрүңөр пайда болуп, бул жерде предмет аралык байланыш дагы чындалат. Ошондой эле топтордо иштейбиз, жуптарда иштейбиз, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, анан өз алдынча дагы иштеп, ошону менен бирге пикириңерди эркин айта аласыңар. Эми бүгүн өзүңөр билгендей 3 топко бөлүнгөнбүз, 3 топ бүгүн иштейбиз. Эми балдар, мен силерге үй тапшырманы кайталап алалы. Мен силерге үй тапшырманы кайталоодон мурун сабактын эпиграфын айтып кетсем. Сабактын бүгүнкү эпиграфы балдар: уксам унутам, көрсөм эстеп калам, ал эми жасасам түшүнөм. Демек, бүгүнкү сабагыбыз, мен ойлоп жатам, силер көрүп дагы эстеп, колуңар менен жасап, угуп, көп маалыматка ээ болосуңар деген ишеничтемин. Анда эмесе кийинки баалоо критерийлери менен тааныштырып кетейинчи мен. Мына балдар, мен ар бир баалоомдо, ар бир силердин ар бир туура жооп тапшырмага ар бир топко бирден мындай ракета берип турам. Түшүндүкпү? Андан кийин эгерде 7ден 10го чейин ракета жыйнаган топ, бул 5 деген бааны алат. Ал эми 5ден 7ге чейин ракета топтогон окуучу бул 4 деген баа алат. Ал эми 3дөн 5ге чейин топтогон окуучу 3 деген баа алат. Ал эми 3 эле ракета алсаңар, анда силердин бүгүнкү сабакка катышкан бааңар 2 деген бааны алып калат. Ошондуктан баардыгыбыз эми 10 ракета алганга аракет кылалы эменде. Андан кийин ошондой эле топтордун башчылары дагы өзүңөрдү баалайсыңар, баа коесуңар. Мына ушул менен баалайсыңар. Аттарыңарды жазып алсаңар да болот. Андан кийин демек баалоону түшүндүк, Эми балдар, мен силерге буга чейин биз топ жылдыздар деген теманы өткөн болчубуз. Ошол топ жылдыздардын ичинен мен 3 топ жылдызды өзгөчө баса белгилеп кеткем. Мына ошол 3 топ жылдыз жөнүндө азыр ар бир топко мен тапшырма берем. Бул биринчи топ, өзүңөр билгендей, чоң жетиген топ жылдызын силер аппликация технологиясынын жардамы менен жасайсыңар. Экинчи топ, алдыңарда турган буюмдар менен мына бул көлөмдүү фигураны чыгарып бересиздер. Бул кичи жетиген топ жылдызы. Ал эми үчүнчү болсо бул Кассиопея жылдызын алуу менен топ жылдызы. Асманда ушул 3 жылдыздын жайгашышы бири-бирине карата жана алтын азык жылдызы бул түндүктө карап турат да, ушуга жайгашышына карата силер изонит техникасы менен иштейсиңер. Түшүндүкпү? Келгиле, анда мен убакытты 5ден 7 минутага чейин тапшырманы түшүндүм. Келгиле, анда тапшырманы түшүндүк.
айрым шардагы чоңдугу боюнча 3-топ жылдыз байыркы гректер белгилешкен топ жылдыздардын бири болуп эсептелинет. Аталышы болсо бул мифологияда Зевске ашык болуп калган Каллисто аюга айландырган. Бул кыйла өзгөчөлүгү боюнча бул чоң чөмүч сыяктаган фигураны түзүп 7 жылдыздан турат. 7 жылдыздан туруп бул жыл бою асмандан көрүнүп турат. Өзгөчөлүгү балдар эмне экен? Ушул жылдыздагы жыл бою биз асмандан көрүп турат экенбиз. Азаматыңа жакшы, жакшы. Жаркыраган 5 жылдыздан турат. Муну W формасында көрө алабыз. Бул деген караңгыда дагы көрүнөт. Жана бул Кассиопея мындайча айтканда көкөр дегенди билдирет. Кырчасынан которгондо Мына бул жылдыздагы эмне экен? Асманда жылы бою көрүнөт экен бул топ жылдыздагы. 5 жылдыз. Жакшы, Буюлга жакын жайгашкан жылдыз, эми алтын казык жылдызын эң акыркы чекти, эң акыркы жылдыз. эң акыркы чектине жылдыз болуп саналат. Бул дүйнөдө жер бетине жаркырап турат. Бул жылдыздагы жылы бою асманда көрүнүп экен. Силерге суроо, биз жашап жаткан жер кандай астрономиялык тело болуп саналат? Жерде жашоо? Жерде жашоо бар, эң негизгиси. Демек бул кандай тело? катуу Катуу тело. Дагы жер катуу, анан жашоого ыңгайлуу башка планеталарга салыштырмалуу. башка планеталарга салыштырмалуу ыңгайлуу. Демек жер балдар бул эң негизгиси эмне экен? Планета экен да. Дагы барбы? Дагы? Жер айланып турат, бизге билинбейт. Жер айланып турат, бизге билинбейт. Дагы кандай планеталарды билесиңер? Бирден кол көтөрүп жакшы айт, жана айта электе айтып кой. Айтып Марс. Меркурий. Юпитер. Юпитер. Марс. Марс. Ой, бирден. Марс. Бирден айтчы. Жолкон. Нептун, Уран, Күн системасы дегенде эми кандай түшүнөсүңөр? Күн системасы деген эмне? Аян айтып көрчү. Күн системасы бизге жарык берип турган нерсе. Дагы? Сегиз планета айланып турат. Мына эң негизгиси күндү 8 планета айланып турат. Дагы бар бойло. Ушундан эметип койсак, ушул планеталар балдар күнгө кандай болуп жайгашкан эми бытырабайчы, мындай кылалычы. Биринчи силер мындай ката болсо деле эчтеме. Биринчи бул турат, экинчи бул турат деп мына могул жактагы планеталарды келип бирден топ эле келе мисалы Бекжан кел. Планеталарды кел эле жайгаштырабыз. мен артыр болобу? Өзү бирден Бекжан. Бул кайсы планета? Мына бул Бекжан, мына муну мындай. Бекжан Юпитер планетасы деди. Туура, Андан кийин аркадан кел Аржен. Жашыл. Таблица, мындай таблица берем мен. Сабактын жүрүшүндө ушул таблицаны толтуруп отурабыз. Көңүлүбүздү куч коюп, окуп, мен айткан маалыматтарды ушул таблицага түшүрүп отурабыз, мына планетанын аталышы, өлчөмү боюнча катар номери, өз огунда айлануу убактысы, өз огунда айлануу деген түшүнөсүзбү? Мисалы мына жер өзүнүн огунун айланасында дагы айланат, андан тышкары эмне болот? Күндү дагы айланат. Спутниги бар бекен, жок бекен, температура, атмосфера канча экен, мына ушул таблицаны толтурабыз. Биз өзүңөр буга чейин айткандай, балдар, ааламдын борборунда күн турат,
аны болсо 8 планета айланат деп Александр Самоцкий айтып өткөн. Андан кийин Николай Коперник биротолуп адамдардын ой толгоосун күн системасынын берип, бул күндү 8 планета жана башка асман телолору айланат деп айткан. Эми балдар, ошол күн системасында өзүңөр билгендей 8 планета бар. Мына ошол 8 планетанын ичинен биз Жер планетасында жашайбыз. Эмне сүйлөп атабыз? Ошол 8 планета күн системасына кирген планеталар мүнөздөмөлөрүнө карата балдар экиге бөлүнөт экен. Булар жер тибиндеги жана гигант планеталар. Түшүндүкпү? Жана 8 планета экиге бөлүнүп атат. Жер тибиндеги, анан гигант планеталар болот. Эми биринчиси жер тибиндеги планеталарга кайсылар кирет экен? Меркурий, Чолпон, Жер жана Марс. Могу Марска окшойт, Марс. Андан кийин гигант планеталарга мына Юпитер, Уран жана Нептун. Мына ушул планеталар гигант планеталар болуп эсептелишет экен. Туура суроо берди Жандос. Себеби балдар, мурун биз бала кезде 9 планета бар деп айтчубуз, Ал эми 9-чу планета Плутонду окумуштуулар алып салышкан. Себеби анын аянты Россия мамлекетинин аянтынан да кичине болгондуктан аны карлик планеталарга киргизишкен. Ошондуктан биз азыркы күндө 8 эле планета бар деп айтабыз. Түшүндүкпү? Күн системасы макеттин пластигинен жасайсың. Бул жерде колуңарда турган мен ақпарат берейін сіздерге. Буга деген убакыт беремиз. Жети 10 минутта берилет балдар. Жети 10 минут убакыт. Алдыңарда кагаз берилет. Адашкан тамгалардан куралган сөздөрдө кайсы топ көп сөз таап келип, могул жакка келип чаптай алса ошол сөздү. Бирок адаштырмай жок. Сөздү жазгыра калган кайчы менен. Бирок аны өзүн эмес, оңунан жазасыңар сөздү, кесип артына жазсаңар болот. Кайсы команда биринчи болот? Юпитер деп туура чаптадыңар, Сатурн деп туура чаптадыңар, Жерди туура чаптадыңар. Могул балдар, мындай коелу. Марс деп чаптадым. Күнгө жакында. Муну де Меркурий куралда, муну Чолпон кылып, негизи муну Чолпон менен эменин эмеси бирдей болуш керек да. Анан Муну деген мейле бирөө Марс болуп калды, себеп дегенде Уран менен Нептун кичине алысыраак да, бирок Уран менен Нептунду көк планета деп элестетебиз. Түшүндүкпү? Себеп дегенде эми балдар, үй тапшырма жазып алабыз. Үй тапшырма. Бул 3 параграф бар. 81, 82, 83 окуу. Бул тапшырманы эмне деп турат? Жер жөнүндө кыргыз макал лакаптары, ушул сөздөр жана чыгармаларда кездешүүсү боюнча маалымат жазып бересиңер да. Ал эми 3-тапшырма балдар.
Бул планеталардын аттарынын коюлушу бар, буларды карабайсыңар, баары Венера, Марс, Юпитер, ушулардын аттарынын мифологиясын окуп келсе, бул бөлүнчөчү жана биз айтып атпайбызбы, грек мифологиясында орун алды. Мына үй тапшырма ушундай. Эми балдар, баалоого мына могул жактан баалоолорду алып баалагылайм, жанагындай топторуңарда кийим жакшы деди. Мындай чынчыл, адилет болуп иштегиле, баарыңар эле 4-5 албагыла 3 дагы койгула. Мына могул жерден келип алып. Эже биздики уже ракетка соғып болду. Жок, аны эмес, мен майрам баалайт да. Ата сен ойчу. Мен алгыла. Аттан ал, мына бояктан мына. Балдар, билесиңер, 5тер кайсы, 4тер кайсы. Анан бир аз комментарий берип коюшубуз керек да, ооба 4 деген жер, күн деген 5, могул 3, ай. Анан могул жакта менин оюмча 2 алган болбойт. Алишерге 5 коесуң мен. Бул сабакты түшүндү, бирок активдүү боло албаган үчүн Бекназарга 3. Бекназар 3. Жакшы. Эң мыкты крокодил деп койду. Берилген тапшырмаларды аткарууга аракеттенгени үчүн Демек, ракета мына мага болсо, кызыктуу сабак өтүп бергени үчүн ракета беришти окуучулар,